Узун кезек жаралган бул жайда арзан баадагы кумшекер жана өсүмдүк майы сатылууда. Мында өсүмдүк майынын 5 литрин 650 сомдон, кумшекердин 1 килограммын 70 сомдон баалашууда. Мындай жеңилдетилген мүмкүнчүлүк Кадамжай шаарында соңку бир жумадан бери жүрүп жатат. Кадамжай шаарынын тургундары арзан баада берилип жаткан азык-түлүккө ыраазы. Жергиликтүүлөр мындай кадамдар улам кайталанып турса, жарандардын капчыгына жакшы болор эле дешет. Endi shakarni, moyni arzonlatgan narxda olib o'tamiz. Endi nima demoqchimiz? Endi shu hukumatimizga shunday el uchun qamqorlik qilganiga rahmatimizni aytamiz. Shuni ko'p shunday yordamlar berib tursa, O'roza oyida qiyra elga yaxshi bo'ladi. Кадамжай районунда мамлекеттик резервтер фондунан жалпы 62 тонна кумшекер, 20 тонна өсүмдүк майы келген. Азык-түлүк алуу үчүн кезекке турган жарандардын саны көп болгондуктан ар бир адамга келген атайын чектелүү өлчөмдөр берилди. Ал эми жеке ишкерлер алдында дагы мындай арзандатуулар болсо, элге жеткирип берүүгө даяр экендигин билдиришти. Эми Кадамжай районуна азыр 26 тонна шакар, 20 тонна суу май келген. Анын 13 тоннасыны шакарды халмёндо саттык, 10 тонна суу май менен. Ал эми берде азыр 2 күндөн бери ошол калган 13 тонна шакар менен 10 тонна суу май сатып атабыз. Бардыгы очередь менен алып атат. Эске салсак, мындай арзандатылган азык-түлүктөр облустун башка аймактарында да сатылып жатат. Бул үчүн президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен УКМдин мамлекеттик резервтер кампасынан 1000 тонна кумшекер жана 500 000 литр өсүмдүк майы чыгарылган. Кумшекердин 1 килограммы 70 сомдон, өсүмдүк майынын литри 130 сомдон сатылары маалым болгон. Мындай чара азык-түлүктүн баасы кескин кымбатташынан улам көрүлүп жатат. Бактыгүл Мирадилова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары.